Обода Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Кытай дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна коронавирусту иликтөө максатында Уханьга барууга уруксаат берди. АКШда бир күндүн ичинде вирусту жуктуруп алгандардын рекордтук саны катталды. Аярлуу катмарга кирген адамдар арасында вакцина тууралуу күмөн санагандар көп. Мухаммед Буазизи өзүн өрттөп жибергени араб жазы төңкөрүшүнө түрткү болгон. Азыркы күнү ошол төңкөрүштөрдүн кесепети кандай? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 10 эл аралык илимпоздордон турган топ эмки айда Кытайдын Ухань шаарына барып, COVID-19 вирусунун келип чыгышын иликтей тургандыгын билдирди. Бейжиң көз карандысыз иликтөөгө макул болуудан тайсалдап, уюмдун шаарга кирүүсүнө уруксаат берүү үчүн көп ай бою сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Вирус шаардагы мал саткан базардан чыккан деген божомолдор бар. Пол Хопкинс баяндайт. Вирус жарганаттардан келдиби? Же бир жаныбардан экинчи башка жаныбарга жугуп, анан адамга жуктубу? Алгачкы жолу катталган вирус Ухандын нымдуу базарларында чыкты беле? Булар Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун окумуштуулары келерки айда Ухань шаарына келгенде жооп издей турган айрым негизги суроолор. Алардын максаты вирус кайдан келип, кандайча башталганы тууралуу чындыкты табуу. Биз ушул күнгө чейин 3-январда Кытай шаардагы ондогон адамдарга жуккан вирусту иликтегенин билебиз. Бир аптадан кийин Кытайдын маалымат каражаттары алгачкы ковид өлүмү катталганын кабарлашкан. 2 айдан кийин Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бүткүл дүйнө жүзү боюнча пандемия жарыялады. Сентябрь айында дүйнө жүзү боюнча өлүм житим 1 миллиондон ашты. Алардын жарымы Бразилияда, Индияда жана АКШда катталды. Ноябрда АКШ өлүм житимдин саны 250 миңден ашкан алгачкы өлкө болду. Акыры ушул айда сыноолордон тышкары британиялык аял Маргарет Кинан дүйнөдө ковид вакцинасын алгачкылардан болуп алган адам болду. Бирок вирустун келип чыгышы тууралуу чындык ушул убакка чейин так билинбей келет. Өткөн жылдын декабрында Ухань борбордук ооруканасынын дарыгери Ли Венлян кесиптештерине жаңы табышмактуу оорунун жайылышы жөнүндө эскерткен. Бирок полиция кызматкерлери ага жалган маалымат берүүсүн токтотууну эскертип, кийинчерээк ушак тараткан үчүн тергөө иштери жүргүзүлгөн. Кийин бир нече айдан кийин ал вирус жуктуруп алып каза табат. Бирок Кытайдын эпидемияны азайтууга болгон алгачкы аракеттери, ошондой эле Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна вирус тууралуу ачык айткысы келбегени мындай айыптоолорго алып келди. Кытайдын купуялуулугу, алдамчылыктары жана жаап жашырганы вирустун бүткүл дүйнөгө жайылышына шарт түздү. Ошондой эле шаардагы бул лабораториядан кокусунан вирус чыгып кетти деген божомолдор да бар. Мунун баарын азырынча эч ким так билбейт. Жай мезгилинде Кытайга барган уюмдун 2 кишиден турган тобу Уханьга кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө кыйынчылыктарга туш болушту. Менин оюмча, илимпоздор баарын карап чыгуу үчүн Кытай өкмөтүнүн ачык айкындуулукка ээ болуусу абдан маанилүү. Бардык тарап тең үчүн ачык айкын сүйлөшүү жүргүзүү маанилүү деп ойлойм. Вирустун кантип башталгандыгы тууралуу чындыкты билүү келечектеги вирустарды токтотуу үчүн маанилүү дейт илимпоздор. АКШда коронавирустун жайылышы боюнча жаңы рекордтук сандар катталды. Соңку 24 саатта пандемия башталгандан бери жаңы инфекциялардын күнүмдүк саны эң көп болду. Ошондой эле бир күндө өтө көп адам каза болду. Коронавирусту жаңы жуктуруп алгандардын саны 250 миңге чыкты. Ал эми вирустан каза болгондордун саны 3600гө чыкты. Бул өткөн жумада катталган сандан 500гө өстү. Ошентип АКШда бул илдеттен каза болгондордун саны 307 миңге жетти. Дүйшөмбү күнү Жапырт эмдөө компаниясынын алкагында биринчи Pfizer-BioNTech вакцинасы сайыла баштады. Жана бүгүн Американын азык-түлүк жана дары-дармектерди көзөмөлдөгөн мекемеси Moderna аттуу экинчи вакцинага уруксаат берүү керектигин же жоктугун талкуулоо үчүн чогулат. Бирок эмдөө программасы каршылыктарга дуушар болууда. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, афро-америкалык коомчулуктар бул вакцинадан баш тартууда. Вашингтондон кабарчыбыз Алем Макбул баяндайт. Афро-америкалык доктур афро-америкалык медайымды эмдеп жатат. Журналисттердин алдында жасалган вакцина афро-америкалык коомчулукка бул вакцина коопсуз экендигин көрсөтүү аракети болууда.
Сиз алчу вакцинаны афро-америкалык аял иштеп чыгарды. Айрымдар АКШдагы афро-америкалыктарды эмдөөдөн өтүүгө көндүрүү үчүн көбүрөөк аракеттер жасалышы керек деп эсептейт. Алардын вакцинага ишенбөөгө жакшы себеби бар. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, АКШда ак расасындагы адамдарга салыштырмалуу афро-америкалыктар коронавирустан 3 эсе көбүрөөк каза болгонуна карабай, афро-америкалыктардын 60% вакцина албасын айткан. Радио кызматкери Кимон Фримандын бөлөсү ковидтен каза тапты. Ал буга карабай вакцина албасын айтты. Менин коомчулугумдун вакцина тууралуу кабатырлануусун жок кыла турган маалымат чыга элек. Ал эмнени билдирет? Америка өлкө катары каралар тууралуу кабатыр болгон, же каралардын саламаттыгына кам көргөн учурлары деле болгон эмес. Ковидтен көз жумгандардын арасындагы афро-америкалыктардын көбүрөөк болушу алардын коомчулугунда ишенбестик жаратты. Бул ишенбестик алардын аң сезиминде терең орун алып калган. Ковидтен көз жумгандардын арасындагы афро-америкалыктардын көбүрөөк болушу алардын коомчулугунда ишенбестик жаратты. Бул ишенбестик алардын аң сезиминде терең орун алып калган. Американын медициналык тарыхындагы эң уят окуялардын бири Алабама штатындагы Тускиги шаарында сифилис илдети тууралуу 40 жыл бою жашыруун изилдөө жүргүзүлгөн. Ага катышкан жакыр афро-америкалык эркектер изилдөөгө катышып жатканын билген эмес. Ал изилдөө 70-жылдары аяктаган. Бирок ошонун кедергиси эмгиче сезилет. Көптөр ишенбестигинин негизинде ушул окуя турганын айтышат. Бизди алдап жатышабы деп ойлошубуз керек. Калкты көзөмөлгө алуунун амалыбы? Көптөр ушундай пикирдеби? Ооба, ушул сыяктуу пикирлер көп. Мындай мифтерди жоюуга аракет кылып жаткандар да бар. Дарыгер Лиса Фицпатрик күн сайын көчөгө чыгып түшүндүрүү иштерин өткөрөт. Бул өлкөнүн саламаттыкты сактоо түзүмүнө эл эмне үчүн ишенбесин түшүнүү үчүн сөзсүз эле көп жыл мурун орун алган Тускиги окуясына кайтуунун кереги жок. Тез жардам көрсөтүү бөлүмүнө же кадимки ооруканага барсаңыз, кара болсоң же кедей болсоң, сага башкача мамиле кылышат. Ошол ишенбестиктин кесепети өтө оор болушу мүмкүн. Афро-америкалыктардын вакцина алууну каалабай жатышы Американын аярлуу катмарында дагы көптөгөн өлүмдөр боло берет дегенди билдирет. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Франциянын президенти Эммануэль Макрон COVID-19 жуктуруп алды. Өлкө башчыда оорунун белгилери байкалган соң, ал обочолонууга алынды деп билдирди Елисей сарайы. Макрон 7 күнгө созулчу карантин маалында ишин уланта берет. Франция жакында эле 6 жумалык карантинден чыккан, эми болсо өлкөгө түнкү коменданттык саат киргизилди. Жугуштуу инфекциянын көрсөткүчү күнүнө 5000 түзгөн улуттук көрсөткүчтөн кыйла жогору бойдон калууда. Жылды жыйынтыктаган пресс жыйынында Орусиянын президенти Владимир Путинге пандемияга каршы чаралар тууралуу суроолор көп берилди. Путин мырза коронавирустун айынан элдин кирешеси төмөндөгөнү тууралуу айтты. Айрым журналисттердин Орусияда чыгарылган вакцинанын жетишсиздиги маселесин козгогон суроолорго Владимир Путин жергиликтүү вакцина коопсуз жана эффективдүү, бирок аны жетиштүү көлөмдө чыгарууга убакыт керек деп билдирди. Америка Кошмо Штаттары соңку күндөрү табылган федералдык өкмөттүк системаларга жасалган олуттуу кибер чабуул азыркы маалга чейин уланып жаткандыгын билдирди. АКШнын чалгындоо кызматтарынын жана коопсуздук органдарынын биргелешкен билдирүүсүндө учурда алар март айында эле башталган хакердик чабуулду түшүнүүгө аракет кылып жаткандыгы тууралуу айтылат. Америкалык расмийлердин айтымында АКШнын каржы жана соода министрлигине өзгөчө чеберчилик менен жасалган чабуулдардын артында Орусия турушу мүмкүн. Бу түндүк африкалык азык кускусту дүйнөнүн материалдык эмес, маданий мурастарынын тизмесине кошту. Тунис, Алжир, Марокко жана Мавритания биргелешип кускусту маданий мурас тизмесине киргизүү арызын ЮНЕСКОга тапшырган. ЮНЕСКонун билдирүүсүндө мындай тизмелер элдерди жана маданияттарды жакындаштыруу аракетинин бир бөлүгү деп айтылат. Тунисте Мухаммед Буазизи өзүн өрттөп жибергенден бери 10 жыл өттү. Анын үмүтсүздүктөн жасаган кадамы жакынкы чыгыш жана Африканын түндүгү боюнча ири толкундоолорго түрткү болгон. Адамдар өзгөрүүнү талап кылып көчөлөргө чыгышкан. Башында элдин үмүтү жанып турган. Бирок андан бери 10 жыл өтүп, ал окуялардын кесепети чийлешкен бойдон турат. Араб жазы төңкөрүшүнүн 10 учуру.
Кээде бир гана аракет дүйнөнү өзгөртүшү мүмкүн. 2010-жылдын 17 декабрь күнү тунистик соодагер өзүнө өрт коюп жиберген. Ошентип Мухаммед Буазизи революцияны баштап, араб жазы төңкөрүшү жаралган. Египеттеги демонстрациялар Каирдеги Тахрир аянтында башталып, эл президент Хосни Мубаракты кызматтан кетишин талап кылышкан. Мен кийинки мөөнөткө президенттикке талапкерлигимди коюу тууралуу ниетим жок болчу. 18 күнгө созулган демонстрациялардан кийин анын 30 жылдык президенттиги аягына чыккан. Кийинкиси Ливияда Муаммар аль-Каддафи болду. Элим мени жакшы көрөт, баары мени колдойт, баары мени жакшы көрөт. Алар мени коргоо үчүн өлүмгө да даяр. Демонстрацияларга батыш кийлигишкен. Кийинчерээк Каддафи канализацияда жашырынып жатканы аныкталып өлтүрүлгөн. Сириядагы көтөрүлүш эң зомбулуктуу көтөрүлүш болгон. Анда 1,5 миллиондон ашуун адам көз жумду. Химиялык курал колдонду деген бул шектүү сүрөттөр дүйнөнү таң калтырган. Химиялык куралдар колдонулуп жатканын көрүп, чектен ашуу болгонун билдик. Ал нерсе менин чыдамымды кетирди. Бирок химиялык курал колдонулбаган болчу. Анын ордуна Орусия кийлигишип президент Асадка колдоо көрсөттү. Баарын тобокелчиликке салып, Сириядан миллиондогон адамдар качууга аргасыз болушту. Айрым өлкөлөр аларды кабыл алса, айрымдары кабыл алган жок. 10 жылда эмне өзгөрдү? Жыйынтыгында бийлик бош калып, экстремисттик топтор күчтөнүп жатат. Жаңжал аймактын экономикасын талкалады. Араб жазы төңкөрүшү ийгиликтүү болдубу? Көптөгөн өлкөлөрдө дали өзгөрүү боло элек. Эми спорт жаңылыктары. Премьер-лигада өткөн түнү Лидс командасы 5-2 эсебинде Ньюкаслды утуп алды. Ньюкаслдын менеджери Стив Брюс анын командасынын коргонуу тактикасын паркта футбол ойногондордун оюнуна салыштырды. Ньюкасл оюндун соңку 13 мүнөтүндө 3 голду киргизип жиберди. Башка оюндарда Арсенал, Саутгемптон, Брайтон, Вест Хам жана Кристал Палас бардыгы тең чыкты. Германиянын футбол лигасы Бундеслигада Роберт Левандовски Бавария Мюнхен үчүн 2 гол киргизди. Чемпиондор Бавария Мюнхен Альянс Арена стадионунда 2-1 эсебинде бүткөн оюнда Волсбургду утуп алды. Теги польшалык чабуулчу Бундеслигада 250 гол киргизген 3-чү оюнчу болуп калды. Италияда AC Milan утулбаган бойдон келе жатат. Бирок Генуя менен беттеште 2-2 эсебинде тең ойноду. Тала ээлери Генуянын оюнчусу Матия Дестро 2 гол жаратканы менен команда дарбазасына 2 голду киргизип жиберген. 7 мүнөттөн кийин Пьер Калулу эсепти теңеди. Милан командасы Наполини 1-0 эсебинде уткан Интерден 1 упай алдыда бара жатат. Жаңылыктардын соңунда. Ушул жуманын башында Түркиянын Несехир провинциясынын шаардык мэриясына койлор, эчкилер жана козулар кирип барыптыр. Жаныбарлар имараттын ичине чейин кирип барып, кызматкерлерди сүзгүлөп, аларды кубалап, жалпы тынчтыкты бузган экен. Байкоо камерасына тартылган бул видеодо койлор имаратка кирип барганын көрүү мүмкүн. Акыры жаныбарлар ээсине жеткирилген экен. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саналып барган Эрмек Максутова, саламатта болуңуздар.